Эмне үчүн Афган кылып жатасың деп жатканын угууга болот. Кече түнү Жалал Абадда үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Адамды унаадан чыгара албай жатканын көрүүгө болот. Кече Бишкекте Эрекс унаасы сууга түшүп кеткенин уккан болсоңуз керек. Ошол унаанын айдоочусу кыз экендиги айтылууда. Орусияда иштеп жаткан кыргызстандык 3 жаранды топурак басып калды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 안 해졌지? Canım bir gerek. Sen çürükçe oyuş, böyle yalasın. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС ОМС ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Алдамчылык жолу менен Орусияга автоунааларды сатып жүргөн жаран кырмалды. 2024-жылдын 30 ноябрында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына жаран арыз менен кайрылган. Анда жаран аны алдоо жолу менен ишенимине кирип 3 дана L7, L9 жана BMW X5 үлгүсүндөгү автоунааларын Орусияга алып барып сатып берем деп ишендирип, кийинчерээк BMW X5 автоунаасын 11 миллион рубль акчаны сатып, калган L7 жана L9 автоунааларын Орусияда жайгашкан күрөөканага коюп, акчасын бербестен качып, изин жашырып жүргөндүгүн билдирген. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Бул факты алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. ыкча миздөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинен кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Ош облустунун Ноокат шаарынын тургуну 1980-жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Ал кылмышка шектүү катары Чүй облустунун Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө амалдары улантылууда. Жеңиш байрамына карата 8-9 май күндөрү Борбордогу бир катар көчөлөр жабылат. Ул ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын байрамдоого байланыштуу Бишкектин бир катар борбордук көчөлөрү убактылуу унаа кыймыл үчүн жабык болот. Бул тууралуу Борбор кала мэриясы кабарлады. Маалыматка ылайык 8-9 май күндөрү борбордук аянтта салтанаттуу иш-чаралар уюштурулат. Буга байланыштуу аталган күндөрү төмөнкү көчөлөр жабылат. Ибраимов көчөсү, Жибек жолу проспектисинен Чүй проспектисине чейин, Шопоков көчөсү, Жибек жолу проспектисинен Чүй проспектисине чейин, Чүй проспектиси Курман Жаннатка көчөсүнөн Турусбеков көчөсүнө чейин.
Орусияда курулушта иштеген кыргызстандык 3 жаранды топурак басып калган. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалыматына караганда 3-майда Геленджик шаарында курулуш жүрүп жаткан аянттардын биринде топурак көчкөн. Кырсыктан улам кыргыз жарандары топурактын алдында калган. Аларды издөө иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары дагы бир жаран оор жаракат менен ооруканага жеткирилген деп жазылат маалыматта. Россиянын тийиштүү органдары тарабынан кылмыш иши козголуп, элчилик алар менен байланышта экени кошумчаланды. Кадамжайдагы Бүргөндү каналына жылкы агып кетти. Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөтүндөгү Бүргөндү каналында жылкы агып кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, аталган каналдан учурда секундасына 18 куб метр суу агып өтөт. Каналдын жээгинде жайгашкан мал жаныктар суу ичкенде же бири-бири менен сүзүшкөндө сууга көп агат. Буга чейин Бүргөндү магистралдык каналында каман жана башка жаныктар агып кеткен учурлар катталган. Тилекке каршы жергиликтүү тургундарда этиятсыздыктан каналга түшүп кетип, агып каза болгон учурлары болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.